Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Wildberries'ке кыргыз тигүүчүлөрү кээ бир маалыматтар боюнча 30 миңден, башка маалыматтар боюнча 250 миңге чейин киши товарларын тигип жиберип турушкан да. Анан Wildberries ушинтип кыргыз текстиль аркылуу дагы көтөрүлгөн. Албетте аякта эң чоң үлүш ошол Кытайдыкы, азыраак үлүш Орусияныкы. Бирок эң чоң ошол кийимдеги үлүш Кыргызстандан болуп жаткан. Кыргызстан өзүнүн мекенин багып жаткан. Кээ бир маалыматтар боюнча Орусиядан келген ар бир 2,5 миллиард доллар Орусиянын иштеп аткан мигранттардан эмес, тигүүчүлөрдүн көбү да, 60%-ындай тигүүчүлөрдөн түшчү деген ойлор бар да. Анан чабуул болду, күйдү, эмне кылышты? Украиндиктер айтышты. Wildberries'те ушунча көп азырынча жабдыктар, кошумча жабдыктар, оптоволокно, дрондор, алардын жабдуулары же болбосо баягы тетиктери, андан сырткары атайын форма аскердик, атайын коллиматордук, мисалы үчүн мээлегичтер, бут кийим, башка нерселер сатылып аткандан кийин биз муну аскерий объект катары кабыл алдык деп чабуул кое башташты. Азыр болсо ал кезек Азонго да жетти. Азонго бүгүнкү күнгө ошол 4төн ашык объект соксо керек да. Анан чабуул күй жана иштен чыгуу, албетте ушуну көрүш керек, кандай нерселер болду. Wildberries'ке соккулар башталды. 18 ошол теке айында Электросталь, Котовсктон, 22 текеде Краснодар, Невинномысск, 23 текеде Воронеж, анан 24 текеде Симферопольде, 24 ошол эле теке айынын күнүндө Шушары, 24-25 Новосартовканы өрттөштү ВСУ, 25-нде Екатеринбург, 29 теке айынын 26 жылы Рязань, 30 текеде Пенза, ошол эле күнү Сарапулду өрттөштү да. Анан 31 текеде Волгоград, анан 2 Башонада, Башона айынын күнүндө 26 жылы Новосемейкино Самара күйдүгүздү да. Ошол 3 Башонада Владимир облусу, 3-төн 5 Башонага чейин Красный Боргду бир нече жолу аткылашты. Анан Эммаусту 3-5 Башонада атышты. Ошол эле күнү Алексинди атышты. Анан 11 Башонада Александровка атуулар болду. 13 Башонада Салават, Башона айынын 14-үндө Тверь облусунда сыныктарда өрттөйдү складда. Каледино, Подольск 16 Башонада, Домодедово 18 Башонада Богородский округундагы Wildberries өрттөштү. Мындай толук күйгөн кампалардын саны азырынча ачык эмес. Негизи 18 теке айынын карасак, андан кийинки сокку тийген же зыян тарткан кампалар жөнүндө Рейстердин 19 Башонадагы минималдуу эсеби 24 деп эсептеп атат да. Reuters бул деген маалыматтык агенттик, Орусиянын да түйүндө, Орусиянын да катышы бар да ал агенттикте. Анан Reuters спутник жана репортаждар менен кеңири караган Wildberries'тин объекттерин карады. 20 мындай спутниктен көрүлдү объекттердин саны. Анан 10дон 7 эң ири хаптары күйүптүр, иштен чыккан деп Украина коргоо министрлиги билдирди өзү. Бул санды 24 кампа толук күйдү деп түшүнсө болбойт. Бул деген ушундай жаракаттар алынды деген сөздөрдү билдирет да. Wildberries айынтын кеминде 21% жабыркады, 21% 79-нан. Анткени спутниктик атуулар боюнча 1,18 миллион метр куб күйүптүр. Өзүнүн Wildberries'инде маалыматтар боюнча 4,42 миллион куб миллион. Ошол Wildberries айынтын кеминде 21% жабыркаптыр. Спутниктер менен караганда 1,18 миллион метр квадрат. Албетте Wildberries'ин өзүнүн сайтындагы берилген маалыматтар боюнча жалпы аянты 4,42 миллион метр квадратта иштеп калган эсептик кубат деп эсептелинет да. Ошон үчүн мындай жабыркаган жок аянты 79%. Ошон үчүн Украина толугу менен Wildberries'тин бизнестен чыгара алган жок деп эсептесек болот. Бирок эгерде эң ири хаптарды карасак, эң ири хаптардан көбүрөөк акча түшөт албетте. Аякта 70% иштен чыкты деп Украина жарыялайт. Калды 30% чоң ири хаптардан ошол 70% болсо өрттөнүп кетти да. Ошо 10дон 7
Албетте бул деген Украина тараптын баамдоосу, бирок ушундай да, мындай факт боюнча карасак, албетте Wildberries'in өзүнүн маалыматтары боюнча 20% эле площадьтар күйдү да. Анын ачык айтылган эки чоң өрттүн өзү 260 миң метр квадрат. Владимир облусунда мисалы үчүн 100, Новосемейкиде 160, 260 миң метр квадрат. Бул деген ушундай эле чоң аябай площадьтарды күйүп кеткен чын эле. Акчалай зыяндын ишенимдүү чеги ушул ар кайсы булактар менен салыштырсак, Wildberries бүгүнкү күнү 2 же 4 миллиард Reuters'тын баамдоосу боюнча да, бул деген 162 миллиард рубль. AP деген маалыматтык агенттик баамдоосу боюнча 6 миллиард да, же болбосо 486 миллиард рубль зыянга учурады Wildberries. Ошол кыймылсыз мүлк кампа активдерин калыбына келтирүү боюнча өзүнчө баа да кошумча 35-60 миллиард долларга чейин барып калышы ыктымал. Албетте башка зыяндарды кошпосо болот азыркы ушул эсептөөлөрдө, бирок ушундай деп атат да зыян тартканы. Серверлердин негизги жоготуусу, анын ичинде кыргыз серверлердин да акча агымынын токтошу. 500-800 миң Wildberries'ти колдогон бардык серверлер боюнча саны AP берет. 800 миңдей адам жабыркады, ишкер. 10 миңдеген ушундай Reuters түз экономикалык зыян жана сатуу үзгүлтүгүн белгилеген бизнес жабыркады десек болот. Анан 100-300 миң товар жеткирүү жана акча агымы боюнча аналитикалык жабыркаган диапазон деп эсептесек болот да. Ушунча киши, ушунча ишкер жабыркады. Эң чоң маселе бул кредиттерди кайтарууда. Товар күйгөндөн кийин, сатуу токтогондон кийин айланма капитал жок. Кредитти төлөм жок, кредитке төлөм жок болгондуктан ошол кредитке иштеген ишкерлердин баары кандайдыр бир залогторунан, мүлктөрүнөн ажырайт да. Кыргызстанда да ошондой кредитке иштегендер бар, алар да өз мүлктөрүнөн ажырайт. Аларга бирок эч ким жардам бербейт. Ошол Владимир Путин да кечээ айтып чыкты, ошо ким өзүнүн ишканасына сыныктарды тийгиздирсе, баягы ПВО коргонуу системаларын коюп аракет кылбаса сокконго, ошонун мүлкүн мамлекет тартып алат жана Росимущество толугу менен ошону башкарууга алат убактылуу түрдө. Анан Росимущество кошумча дагы атайын администраторлорду дайындайт. Ошол администраторлор ошол бизнестерди башкарат деген буйрук жарыя кылды. Бул эмнени билдирет? Эми согушту Орусия мамлекетинин президенти өзү баштады да, бирок анын баягы кесепетин ишкерлер тартып атат жана ошол ишкерлердин любой кандай болбосун мүлкүн тартып алабыз деп атат да. Жаман көрүнүш абдан, анткени ошол кыргыздын да активдери бар. Орусияда бир нече кыргыздын бизнестери бар да. Албетте орусиялык жарандыкка киргенге муктаж болушкан ошо бир кездерде, бирок кыргыздыкы да мына айтканда. Анан ошол RVB банкына карыз AP маалыматтык агенттиги келтирип атат, 15 миллиард доллар карыз дейт. Ошо Wildberries'ке кредиторлор мындай тобокелдигине мамлекетке өтөт деп айтып атат. Внешторгбанктын ролун алсак, Reuters мамлекеттик колдо негизги банк болушу күтүлгөн. Ошол Внешторгбанк эми Wildberries'ке көп акча салган деп айтып жатышат. Путин өкмөттүк кампаларды мамлекетке катышуу менен калыбына келтирүүгө милдеттендирди. Албетте ошол мамлекет жардам берет дейт эми. Бирок мамлекет жардам бергенде эмнени билдирет? Бул кайра эле мамлекет башкарат деген сөз да. Дефолт коркунуч азаят, бирок чыгым банк бюджет субсидия аркылуу бөлүштүрүлөт да. Анан албетте бул жалпысынан эмне деген сөз? Жалпы Орусия элинин түйшүгү болот да. Ошол Wildberries'терди мисалы үчүн калыбына келтириш үчүн Орусиянын жарандарына түйшүк болот. Ал эми жабыркаган ишкерлер эчтеке албайт окшойт. Селлерлердин кредит банктар резерв өсөт, 300 компания дейт. Reuters маалымат чыккан учурда Сберге реструктуризацияга ушундай заявление, арыз ташташкан, кредитти токтотуп бергиле деп. Кредит сапаты товар жок болсо, көрүү жана сатуу акымы бир учурда начарлайт деп эсептелет. Банк жообу, каникул мөөнөтү узартуу, пайызды жылдыруу жана кошумча резерв деген жоопторду бериши мүмкүн. Банк ошондой эле жол менен чечиши мүмкүн да бул суроону. Ири банктар үчүн башкарылуучу маркетплейсерлердин сегменти үчүн олуттуу системалык баада мындай аябай ишкерлерге кыйын болот. Аны калыбына келтириш үчүн дагы кошумча иштеш керек, дагы кредит алыш керек, анан ошондон түшкөн пайда менен мурунку кредитти жабыш керек. Ушинтип дагы бир нече жыл иштейсиң, анан нөл калат да чөнтөгүңдө. Эгерде ортосунда иш жүрүп атканча өзүңө төлөсөң, акча маяна катары, маяна сыяктуу нерселерди, анда аман каласың. Мындайдан айтканда, ишиң толугу менен күйдү десе болот да. Логистикалык сокку инфляцияны күчөтүп ченди кармайт, жеткирүү азаят, товар жетишсиздиги жана узак маршруттуу бааны көтөрөт албетте. ПВЗ кирешеси Рейтер мисалында бир пункттун сатуусу бир айда 50%-га түшүп кеткен.
Reuters айтып атат да, маалыматтык агенттиги. Борбордук банк Эльвира Набиуллина 7,4 инфляция өтөбү деп байкабай турганын айткан. Пайыздык чен болсо инфляция шок ченди түшүрүүнү жайлатышы мүмкүн деп. Ошо азыр инфляцияны пайыздык ченди көтөргөндүн 14%га чейин бул нерсе кармап атат, бирок муну кое берип ийсе Түркиядагыдай бир кездегидей тез инфляция болуп кетиши мүмкүн да, ошо рубль өзүн жоготушу мүмкүн. Бирок азырынча кармап атышат. Анан украиналыктар эмнеге ушуну кылды, канчалык ушул нерсе пайда келтирди Украинага десек, аскердик баалуулук бар, бирок орто ченниктелүү деп эсептесек болот да. Дрон 20%, 40% дрон сатып албайт, каска, бронежилет сыяктуу кош багыттагы товарлардын агымын үзөт. Бирок Россиянын армиясына негизги камсыздоосу бир эле коммерциялык платформага байланган эмес болчу, ошон үчүн аны үзө албайт да. Кош багыттагы товар сатылышы кампанияга бардык жарандык товардын автоматтык түрдө аскердик бута кылбайт. Бирок ошо менен бирге көрүп атасыздар, бул жерден мындай Украина эч кандай пайда тапкан жок да, ушул Wildberries'ти өрттөгөндөн аскердик тараптан. Экономикалык баалуулукту карасак, бир кампа селлер ПВЗ ташуучуга, өндүрүүчүгө жана башка банкка таасир этет негизи. Арзан асимметрия салыштырмалуу арзан дрон кымбат товар, корун жана чоң имаратты өрттөй алат албетте. Бирок мамлекеттик чыгым Россия эми калыбына келтирип бюджет жана мамлекеттик банк ресурстарын кошот деп айтып атат да. Эми буга согушту токтотуш керек. Чектөө Wildberries тармагы чоң, товар агымы башка складтарга жана моделдерге өтөт. Мисалы үчүн азыр Озонго ура баштады. Украина 8 складка чейин өрттөдү. Азыркы тапта кечээ 6 склад болуп аткан. Ошо менен бирге Энемге, Тоболго, баягы Төбөгө урушту, Дагестан жана башка жерге. Бирок ошо менен бирге мындайын айтканда буйрук келиптир Wildberries менен Озонго бүт товарларды ПВЗлерге, складтарга, берүүчү пункттарга жыйнагыла деп. Анан ошол Озондун бүт товарлар распределение кылган пункттарга жыйнап, аларга кишилерди өткөргөн. Алар кичинекей офистер, кичинекей бөлмөлөр, көп учурунда ошол мындай 4 сотка же болсо 1 сотка аянтты ээлеген да, мындай пункттар, ошолорго товарлардын баарын ташып атышыптыр да, жанталашып. Ушинтип сактап калабыз деп, анткени Украина чоң складка соксо, кичине майда складка соккусу эч кандай мааниси жок болуп калат деп. Ушинтип айласын таап атышат да ошол Озон. Бир эле нерсени тапты ушунан Украина, бул пиар таасири күчтүү болду. Бирок эки миздүү болду да. Бул эмнени билдирет? Кандай пайда таап атат? Психологиялык жактан фронттон алыс аймакта түтүн жеткирүү, үзгүлтүктүү жана товарды жоготуусу күнүмдүк турмушта көрүнөт. Эл жини келе баштайт, өз бийлигине наразычылык болот. Албетте баягы согушту токтоткула деп көп чакырыктарды таштайт, согуштан тажая баштайт. Согушту токтотконго кантиптир бир мүмкүнчүлүк түзөт да. Бирок тескери эффектиси да бар. Ошол патриоттор, жарандык курмандыктар жана керектөөчү бизнеске сокку Орусиянын катуу жоопту колдогон маанайды күчөтүшү мүмкүн. Тескерисинче элдин кескин бөлүгү согушту колдоп, керек болсо катышып, мобилизацияга өз эрки менен барып, ушундай нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эки ача болду. Бирок Украина Почта Россия Wildberries'ти бүткөндөн Озонду бүтүрөбүз дейт. Озонду бүткөндөн кийин Почта Россияга согобуз дейт. Почта Россияны бүтүргөндөн кийин ошол Яндекс.Маркетке складтарына согобуз дейт. Иши калса бүт складтарды, НПЗлерди өрттөйбүз деп. Украина болсо ошондой маанайда да. Анан бул албетте компания согушту токтото албайт. Өз алдынча тынчтык сүйлөшүүнө мажбурлоо мүмкүнчүлүгү төмөн. Мунай, бюджет, санкция, фронт жана дипломатия менен кошулган салымы орто, мындай айтканда. Россиянын ички чыгымын жана ПВОго керектүүнү көбөйтүү жөндөмүн жогору кылат. Анткени бул деген ПВОну бир четинен баягы ПВОну алаксытат да Орусияда. Так максат бир сокку менен токтотуу эмес, согушту улантууну күн сайынкы баасын өстүрүп атат украиналар үчүн. Орусияга кымбат боло берсин деген да мааниде. Албетте, мисалы үчүн бир кыргыз балдар ыйлашты социалдык тармактарда, мынакей бизнесимди жоготтум, бүт акчамды жоготтум. Кредит мойнумда орукчан атайын элер, ошол үй бүлөмдү багыш керек, эмне кылам деп бир бала кыздар, уул кыздар ыйлап атат да. Украиналыктар жооп берип атат. Биз күндө ушинтип ыйлап атабыз дейт, күндө адамдар сүйлөп атат. Анан силер кыргыздар дейт, ошол бизнестин аркасынан Орусияны да багып аткансыңар, аларга салык төлөгөнсүңөр, анан ал салык менен алар бизге курал сатып алып, баягы өлүмдөрдү учуратып атат дейт. Ошон үчүн кыргыздар силер эми иштебейсиңер дейт. Биз деген күчкө салдык дейт, Биз деле өлүп атабыз. Силер болсо ачкадан өлүп атсаңар, биз түз өлүп атабыз деп айта башташты да украинтер кыргыздарга. Анан социалдык тармактарда ушундай нерселер болуп атат. Анан эң таң калыштуусу орустардын социалдык тармактарга айтуулары да ишкерлеринин.
мен 25 жыл же мен 10 жыл же мен 2 жыл эмгегимди аябай иштеп ак эмгегимди жасап ошо бир күндө бир түндө өртөп салышты деп ыйлаган орустар арбын. Анан ошолорго кайра эле ошол украиндиктер, казактар, карасам социалдык тармактарда жазып атышат да. Тиякта украиналыктар өлүп атат дейт. Сен акчаңа ыйлап атасың дейт, а тиякта киши өмүрүнө баягы сактанабыз деп ушуларды жасап атат дейт. Сен адамсыңбы деп жазып атышат да, адамсың же айбансың деп жазып атышат социалдык тармактардын колдоочулары. Ошон үчүн кээ бир кыргыздар дагы баягы ойлонуп атат да, мен ошо согушка чейин ошо Wildberries менен тигүүчүлүк менен алек болгом, согушка чейин Орусия менен иштеп аткам. Анан согушта ошондой курмандык болду менин бизнесим. Бирок эки ача болуп атам дейт. Эки анжы бир четинен ооба Украина өзүн коргонууга мүмкүнчүлүгү жок, аз болгондуктан ушундай кадамдарга барып атат, түшүнөм дейт да. Экинчи четинен бизнесим өлдү, үйүмдү жакында жоготом, кредитте, ошо эмне кылам? Ушундай эки анжы болот, эки ача болуп атат да, ошондой пикирлер көп кездешип атат интернетте, угуп атабыз ишкерлерден. Анан көбүнчөсү түшүнүп атат, эчтеке кыла албайт деп. Эми Wildberries кичине баягы биз кайра акчасын кайтарабыз дейт, кичине баягы симуляция кылабыз, акчаны аздан төлөйбүз дейт, бирок баары бир жалпы товардын көлөмүнө караганда бул деген 5-2% болуп калышы ыктымал да кыргыздар үчүн, кыргыз селлерлер же сатуучулар үчүн ушундай нерсе болуп атат. Анан эми Wildberries мега хаб моделин бөлүштүрүүгө аргасыз болуп атат. Өнөктөш хабтарга товарларды чыгарып атат, ошол жаңы сактоо аянтка. ФБСке өтүп атат толугу менен, товарларды эми баягы селлерлер өзүнүн кампаларында сакташ керек дейт да. Товарды сатып алганда андан көрө ошол ФБС менен жибергиле дейт. Бул кымбатыраак, бул албетте баягы ар бир товарды сатканга улам Wildberries'тин складына барып бир-бирден санап жөнөтүп туруш керек да. Анан Казакстанга дагы 260 метр квадрат кубат курулуп жатат деп айтып жатышат. Мамлекеттик кайра куруулар дейт 19 августта тапшырма жаңы технология жана коргонуу стандартын талап кылат дейт. Селлер колдоосу, компенсация, сактоо, арзандатуу, транзит жана кредиттик жеңилдик беребиз деп атат. Товар күйгөн селлерлер эмне кылыш керек да? Бүгүн мисалы үчүн калдыктар, кабыл алуу актылары, өздүк нарк, банк көчүрмөсүн жана скриншотторду сакташ керек, пакет кылыш керек, папка кылып. 3 күндө ВБГ расмий арыз жоготуу актысын, СКУ тизмесин жана компенсация эсептөөлөрүн жибериш керек. Айла жок да, жибериш керек, бирок расмий жиберип коюш керек. Кагаз түрүндө болобу же служба сервис службасына. 7 күндө банк реструктуризация, каникул, салык мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгүн текшериш керек. Ал документтерди копияларын банктарга да бериш керек. Кийинки партия башка маркетплейс өз кампаңызга товарды бөлүштүрүш керек. ФБС менен эле жөнөтүш керек, ФБОдон баш тартыш керек. Мындай ФБС деген бул түзмө-түз ар бир заказга бирден товар жөнөткөнгө. Кыргызстанда сакташ керек да товарларды. Анан талаш болсо форс-мажор сактоо үчүн жоопкерчилик жана камсыздандыруу шартын юрист менен баалаш керек. Юристтерге кайрылышыңыздар керек да, селлерлер. Анан ошол биринчи жолу Озонго соккулар. Эми бүт ушул иштерди албетте Озон менен да жасаш керек да. Азыр ошол 31-чи текеде Зеленодольск Татарстанга соксо, 22-чи Башонада Чапаев Самара областына соксо, 23-үндө Оренбургко соготот да. Ошентип анан азыр 8 складка чейин өстү. Жалпысынан ушундай 135 000 метр квадрат күйүп кетти. 5 миллиард рубльге сокку кылды да. Өрттөн кийин эвакуацияланган кызматкерлердин саны 500гө барды да. Анан бул нерсе албетте толугу менен күйгөн жок, кээрлери күйдү, кээрлери жок. Озон ошол эле маалда ишин токтотту, поставка кабыл алынбайт деп селлерлерге жазды. Товарларды витринадан жашырылды, өзүнүн адрестерин толугу менен интернеттен сүрө баштады. Заказдарды жокко чыгарыла баштады. Натыйжада ошол атаандаш платформа Wildberries'тин жолун жолдоп атат да азыр. Анан ошол албетте Озонго соккулар бирге Орусиянын дрондору Кривой Рогко соккондо ошол эле убакта болуп атат. Озон, Чапаевск, Новокуйбышевск, МПЗ, Ейск жана башка аймактарда жабыркады. Жарандык курмандыктар кабарланды. Ошол Украинанын жооптору болуп атат ошо Кривой Рогко. Анан кийинки 30-90 күндө базалык сценарий кымбат адаптация болот. Жаңы мега өрт жок болот. Компенсация жана агым акырындап калууна келет окшойт. Базалык жекече соккулар уланат. Коопсуздук, логистика жана кредит кымбаттайт. Стресс дагы 1-2 чоң хаб иштен чыгат. Селлер дефолту жана жеткирүү үзгүлтүүсү тез өсө берет да. Анан албетте украиналыктар буну улантабыз дейт. Улантабыз. Ошон үчүн туугандар, эгерде селлер болсоңор, Озон менен Wildberries менен иштесеңер, ал боюнча бизнес план жазсаңар, мисалы үчүн Wildberries'ке Озонго сатам деп,
ФБСке көңүл бурула жана ошол товарларыңарды жиберерлик болсоңор жибербегиле, Кыргызстанда сактагыла, Кыргызстандан ФБС аркылуу саткыла да ошо Wildberries Озонго. Ал эми чоң көлөмдөгү товар тиксеңер, мисалы үчүн, аны ошол башка Казакстандын ичине, Өзбекстандын ичине киргизгенге аракет кылышыңар керек да. Аякта да өзүнүн татаалдыктары бар. Кантсе да ошондой бизнес планыңарды өзгөртүшүңөр керек, башкача карашыңыздар керек. Ошол иш аракетти кандай жасаш керек, баалашыңар керек. Ушундай тобокелдиктерди эске алыш керек болот да. Ошентип баягы Wildberries'тин доору бул тапта токтоп атат. Кичине баягы согуш бүтөөрү менен балким кайра жанданат. Эми ким билет согуш бүткөндө эмне болот? Согуш бүткөндө эмне болушу мүмкүн? Же Орусия жеңет, Европа менен согушууланат. Баары бир Орусия бул жерден токтой албайт. Баары бир тымызын согуштар улана берет окшойт. Же болбосо келишимге келет, Украина өзүнүн талаптарына жетет. Ошондо Орусиянын ичинен да ыдыроолор болушу мүмкүн. Балким баягы чоң ушундай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да ички федерациянын ичинде. Кантсе да ошол согуш ысык табы бүтөөрү менен кичине соода жанданат да. Эгерде ысык табы улана берсе, анда сооданы токтотуш керек да. Эми тобокелдиктер өтө жогору болуп атат. Сооданы башка каналдарга буруш керек жана башка өлкөлөрдө да көрүш керек. Ал боюнча албетте бизнес планды өзгөртсөңөр, жаңы бизнес план түзөм десеңер, башка багытка бурулуп кетем десеңиздер, ошол бизнес планды жазганга кимге кайрылам десеңиздер, биздин видеонун астында WhatsApp номер бар. Ошо боюнча жазгыла, акылдашалы, кеңешели, биз силерге бизнес план жазып беребиз. Ал бизнес план менен анан албетте жаңы мындай стратегия түзүп кетесиздер да, ошол сактаныш үчүн. Ал эми мурунтан жоголгон ушул акча боюнча азыр компенсация болобу, болбойбу, Wildberries'тен күтүшүбүз керек. Көрөбүз да, ким билет эми кандай. Бирок азыркы тапта ушундай тез ушундай кадамдарды кабыл алыш керек да. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу экономист. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.